Бүгін 14 октябрда Балыкчы шаарында сарқынды суларды тазалоочу курулма ишке берилди. Иш-чара министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун катышуусунда онлайн режимде өткөрүлдү. Сарқынды суларды тазалоочу объекттин ачылышына шаар мэрия Азамат Арнабек уулу, Ысык Көл облусунун Ыйгар Мукуттуу өкүлүнүн аппарат жетекчиси жана Балыкчы шаарынын мекеме ишканаларынын жетекчилери катышты. Бул Балыкчы шаарыбыздын эң чоң жетишкендиги десек болот. Анткени биздин өкмөтүбүз колдоп, мынакей Азия өнүктүрүү банк аркылуу Балыкчы шаарыбыздын кире беришине ушу саркынды сууну тазалоочу жайы ачылып турат да. Бул жерге 9,5 миллион доллардай сарпталды десек болот. Бул жер 2016 жылы бул долбоор айтылып ишке киргизүү башталган. 2020 жылы толук кандуу колго алынып өкмөт тарап жагыбызга суу түтүкчө ишканасы Азия өнүктүрүү банк менен биргеликте иштеп чыгып проектисин анан ушуну мына бүгүн 2024 жылы бүгүн октябрь айында ачылыш кылып отурабыз. Кубаттуулугу суткасына 4200 метр кубту түзгөн, жалпысынан 80 000 калкка ыңгайлаштырылган бул заманбап ишкана Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 26 апрелиндеги Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыгына ылайык курулган. Балыкчы шаарынын ички көчөлөрүндө атайын магистральный канализационный трубалар бизде 64 километр болчу буга чейин. Былтыркы жылы 23 жылы ушул Азия өнүктүрүү банкынын каржылоосунда 10,4 километр Балыкчы шаарында негизги көчөлөргө 6 көчөгө канализация түтүктөрү салынып бүттү. Ошого дагы биздин Балыкчы шаарынан 3000ден ашык абонент кошулат. Бардык саркын суулар биздики ушул эле долбоордун биринчи фазасында биздин Озерный көчөсүндө жайгашкан канализацион насосный станцияда поз КНС деп ошол жакка барып бардыгы тең топтолот. Ал жакта насостун күчү менен 5,4 километр напордук коллектор бар. Ушул биз турган жайга чейин 2 нитка менен келип туруп, ушул жерде приемный камера деп коет, кабыл алуучу камерага келип түшөт. Келип тазаланып чыккан саркынды суулардын калдыктары биздин биякта насосный станциялар, ошол насосный станция аркылуу насос менен Балыкчы шаарынын үстүнкү тарабына үйлөтүлүп берилип, М1 каналы менен ушу Балыкчынын күн чыгышынан Сарыкамыш Торайгырга чейинки сугат иштерине пайдаланылат. Заманбап бардык талаптарга жооп берген саркынды сууларды тазалоочу курулма механикалык, биологиялык жана ультрафиолеттик тазалоо болуп 3 катмарлуу тазалоодон турат. Балыкчыдан келген суу биринчи эле первичныйга бияка келет. Өзүнүн уровень көтөрүлгөндө булардын баары автоматически өзү иштейт. Ылдый түшкөндө өзү автоматически өчөт да. Андан кийин грубый решеткадан чоңураак жанында салафан баштык эмелердин баары бияктан грубый решеткадан тазаланып алынат. Андан кийинкиси эле мелкий решетка, бияктан майда мусорлар чыгарылат да. Андан кийинки эле бул биологический, бул жактан ийилдер тазаланат. Курулуш иштери Tianjin Corporation China Road компаниясы бириккен консориум тарабынан аткарылган. Саркынды суулардын тазалоочу бекеттин курулуш долбоору Азия өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен ишке ашырылган.